Ушул барын жалтак, барын коркуп, мына ушундай калып келип койду. Мына азыр жолдун боюнда катары менен милиция тизилип турат. Эмне кылып алат алар? Кимди кармайт? Кимди карайт? Эгер барын бирдей болуп келген болсоң, эмне кылып алат? Эч нерсе кыла албайт. Эгер ушул жерде Кемпирабадтын боюнда жылдагыдай улак берет экен десе, могул жактан Кара Суунун жигиттери, бул жактан Сузактын жигиттери, бул жактан Каракулжа Алайдын жигиттери могул жерге батпай калмак. Мына ушул кайгы. Мына улуттун кайгысы ушул. Кайдыгерлик, коркоктук, жалтаңдык, мына ушул эмне болсо дагы мени көрбөй калсын, мени укпай калсын деген сөз. Эң туура. Кээ бир үчүн мен ушул Жогорку Кеңештин трибунасында туруп айттым мен. Мен Алатау антына алып барып атып, күйгүзүп, күлүмдү Кемпирабадтын үстүнө чачып жибер. Менин чоңеталарым баскан жерге барып турчу менин күлүм деп. Мына ушундай тургандар. Эмне үчүн жабык эшик артында деп айтышат. Себеп титирейт, калтырайт, коркот. Чындык чыгып кетет деп титирешет. Мына бул жерде бүт баары документтер бизде бар. Мен кайталабайын, убакытты созбайын. 65 жылдан баштап бардык документтерди айтып келип, биздин бүгүн туу кылып көтөрөр бир документибиз бар. 75 жылы Кемпирабад курулушу боюнча Өзбекстан менен коюлган келишимдердин бүтүндөй баарын жокко чыксын деген чечими бар Кыргызстандын. Бүттү ошол закон. Андан беркисинде эч нерсе жок. Анан азыркылар айтат, Усубалиев күнөөлүү экен, Сүйүнбаев күнөөлүү экен, Разаков күнөөлүү экен. Алардын жасаган ишинен 1000-ден 1 жасай албайт азыркылар. Мен кече да айттым, аларга тил тийгизбе. Алардын тиешеси жок. Алар өтүп кеткен, алар сага жооп бере албайт. Силердей сабатсыз бул өлкөдө бул бийлик болгон эмес бул элдин үстүндө. Биздин сабатыбыз жоюлган, кагаздарды көргөнбүз, билебиз. Мына азыр Акыл Айтбаев картадан көрсөтүп берди. Кандай чек менен чектелген, ошол чек кыйшаюусуз калган. 91 жылы Алматы декларациясында кол коюлган. 92 жылы Өзбекстанда бул баягы чек-аралар боюнча маселеге чек коюлган. Минскиде акыркы чек ошол жерден коюлган. Ар бир таш, ушул мамлекетте турган таш, ошол мамлекеттин ташы, ошол мамлекетте турган самолет, учак, ошол мамлекеттин учагы, мамлекетте турган танка, мамлекеттин танкасы деп койгон. Бүттү, андан башка маселе жок. Эртеден кечке чейин КТР деген бир КТР, бул оңолбогон КТР бул. Регион аланын баласы болуп калды азыр, өгөй баласы ошол. Тиги ЛТР бүтүндөй баш болуп эртеден кечке чейин калп, кечке калп. Мына Каныш айым Баракелди Мамыркулова. Мына ушул кыз Бишкектен ар бир пикир көз караштарды тынбай чагылдырып тургандыгы үчүн ошол КТРлардын арам оокаттары өтпөй атат. Себеп сиздер альтернативдүү башка маалымат алып атасыздар. Биз ошол жерден кызыл чеке болуп көрүшүп атабыз. Тилекке каршы бул жердеги акын туура айтты. Кече 90 сомго сатылып, 90 сомго добуш бергендер көп болуп атат ал жакта 90. Туура. Ким берди ошол добушту? Биз бердик ушул жерде. Мен Айыл Кеңештин депутаттары карасын ушу маселени деп Садыр Жапаровдун алдына маселе койдум өзгөнгө келгенде. Жабык эшик артында өттү. Мен спектакль деп айттым муну. Бул спектакль бул. Бүтүндөй Кыргызстандан колдоочуларын алып келип залга толтуруп, адам ооза assa кол чаптырып шатырашатман. Биздин кээ бир өзгөндөн аксакалдар уятсыз, намыссыз бизге мамлекеттин жетекчилери биринчи жолу келип отурат деди. Намыс жок. Мен санап бердим. Масалиев канча жолу келген, Акаев канча жолу келди, Атамбаев канча жолу келди, Сооронбаев канча жолу келди. Уялбайсыңар, ошондо дагы баш жирикти жеп отуруп бата бербедиңер билесиздер. Бет жок, уят жок. Мына ошолордун топтолуп отуруп алып, добушка коет эмес. Кемпирабад кете берсин деди. Ошолор чечеби Кемпирабадты. Мен Айылдык Кеңештин депутаттары чечсин деген сунуш киргиздим. Айылдык депутаттар дагы катышып
Manav Kızıl Oktябрь айыл өкмөтү уят. Бүтүндөй ааламга уят. Айыл кеңештин депутаттарына уят. Ушул айыл кеңештин депутаттарын шайлап берген сиздер. Таекем болот, жээним болот, бөлөм болот, аяшым болот. Мына ушул айылдык кеңеш караңыздар. Сабай айылдык кеңешине таазим этем. Кароол айылдык кеңешине таазим этем депутаттарына. Куршау айылдык кеңешине таазим этем депутаттарына. Бар болсун азаматтар ошолор. Куршау айыл кеңеши 20 депутат катышып отуруп 20-тен каршы добуш берип. Кароол айыл өкмөтү 17 депутат катышып отуруп 17-синин бүтүндөй баары каршы добуш бериптир. Өтпөйт. Мына ол Кызыл Октябрь чийлеген. Зак басып кеткен ошол жерде. Сууга жакын. Билесиңер ошол кайсы депутаттар экенин. Эми урматтуу туугандар, мына ол Теңиртоодон келип аткан азаматтар, Таластан келген азаматтар, Ысык көлдөн келген азаматтар, мына Жалал-Абад Баткенден келген азаматтарга айтайын. Мына ол жер мына ушул Кемпирабад. Тетиги суунун чети турган жерде, ошол жерде менин чоң атамдын айылы болчу. Ушул айылдардан кимдер чыккан? Могул тал теректүү болуп турган керемет айылга Болот Шамшиевдин, Төлөн Шамшиевдер аксакалдардын айылы ошол. Болот Шамшиевдин айылы ошол. Ошол биздин Торгойдун уясындай болгон айылдан эки Советтер Союзунун баатыры чыккан айыл. Бүтүн Кыргызстан боюнча 12 баатыр чыкса, мына ушул Торгойдун уясындай болгон жерден эки Советтер Союзунун баатыры чыккан. Мына ол Осман биз дайым ушундай болуп сыймыктанып, жолдун боюнда мен эстелигин куруп койдум эле. Турат. Мамасалы Тишебаев менен Осман Жакупов деген баатырлар ушул жерден чыккан. Торгойдун уясындай болгон 30 түтүн бар айылдан. Кана ошолордун урпактары бүгүн. Кана ошолордун урпактары айылдык кеңеште жыйын өткөрүп чечим кабыл алгандар. Ким келди дейт, жанагы bir Кудайдан жөө качкандар болуп калган ошо жетекчилер кээ бир учурларда. Жана Эрнис деген келип отуруп алды өзү. Эрнис сенин жүрөгүңдү жулуп алабы? Уйдунун начальниги келди дейт. Айланайын. Азраил келсе дагы чындыкты айтып өл деп тарбиялабады ул ата-энебиз. Ошол уйдунун начальнигинен титирейсиңби? Үйүнө барып аялыңдан титирейсиң. Көчөгө чыгып досуңдан титирейсиң. Жумушка келип Эрнистен титире. Кече айыл өкмөтү бар ким эле жанагы тепкилеп жүргөн ушул жерде. Жигит кайда ал? Келбейт. Кайда? Мына ошол аксакалдарды ушул жерде боз ит тигип атса, боз итти тепкилеп ошону бузган. Ошол ак үйдүн, ошол биздин кыргыз үйүнүн кусуру урду ошол жигиттерди. Келечеги жакшы эмес ошол азаматтардын. Мына кече дагы ушул өзгөндө эл менен жолуксам деп, ал сунушту дагы жабык эшик артында болгондо мен киргизгенмин. Элге барып сүйлөшөбүз. Макул деген, бирок формасы мындай болчу эмес да. Мындай болуп түз олтуруп эл менен жолугушабыз дегенбиз. Жок, бекинип алып өткөрөт. Жашынып алып өткөрөт. Эмне үчүн жашынат? Кече сессия болуп атканда бир эмес эки жолу суроо бердим мен. Кайсы форматта өтүп атат? Bir turup parlamentik hukuku dedi. Anda tуура эмес. Parlamentik hukuku боюнча регламентте 10 gün başta материал колго тапшырылыш керек. Ал жарыя болуш керек. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү маалыматты алыш керек эле. Ал болгон жок. Анан буйсуңдатып, бул комитеттин жыйыны деди. Анда комитеттин жыйыны болсо, соңку мөөнөт жума күнү колубузга документ тийиш керек эле кагаз. Жок. Жок, кагазды кантип талкуу кыласыңар деген маселе көтөрдүк биз. Мен жанагы микро трибунаны 2 жолу урган экен, ушу кезге чейин колум ооруп жүрөт. Ал жердеги кызыл чекенин бир четин көрбөйсүздөр сиздер. Себеп депутаттар жабык өтсүн деп добуш беришет. Эмне үчүн? Өз шермендечилигин эл укпасын дейт. Себеп сүйлөгөндө кооз сүйлөшөт, добуш бергенде өлтүрүшөт баары отуруп алып. Кетсин эмес, ошолорду шайлабашыңыздар керек сиздер. Өзүңөр алып барып коесуңар, анан кетсин деп. Өзүңөр алып баргансыңар анан. Эми урматтуу туугандар, Кемпирабадтын маселеси боюнча комитеттин чечими жок. Бул бир.